1975-жылы Жумгал районунда Чайек айылында төрөлгөм. Негизинде чоң апа, чоң атамдын колуна көп чоңоюп калдым, тарбиясын алып калдым. Учетно коммерческий эконофак окуу жайын ийгиликтүү бүтүргөм. Бир академияны да бүтүрдүм. Андан тышкары политехте дагы энергия тармагындагы окуу жайын бүтүрүп, 2 жыл чыгыш электрде дагы генералдык директор болуп иштеп, жогорку кеңешке 6-чакырыштын депутаты болуп, 2,5 жыл иштеп, 2,5 жыл лидер фракция болуп. Үй бүлөм бар, 4 баланын атасымын, 2 кыз, 2 уул. Спорт менен 18-20 жылдан бери машыгам. Балдарымды дагы, үй бүлөмдү дагы ошого тарбиялайм. Балдарым менен велосипед тебебиз. Негизинде үй бүлөм менен дагы көп күндөрдү өткөрүүгө аракетимди жасайм. Бирок билесиздер, биздин ишибиз өтө оор. Эл менен жолугушуш керек, элдин көйгөйүн бул жерде парламентте айтып, элге берген убадабыз 15 мыйзам болчу. Ошо 15 мыйзамдын биз 13 мыйзамын толук өткөрүп, президент кол коюп ишке киришти. Мен ойлойм, биз 6-чакырылышта Республика Ата Журт партиясы менен шайлоого аттанганда ушу 15 мыйзамдын бардыгын аракетибизди жасайбыз дегенбиз. 85-90% аткардык деп бүгүнкү күндө даана айтсак болот. Анын ичинен ошо биздин элибиздин жашоо шартын жакшыртыра турган мыйзамдар болчу. Кылган кызматты дагы улап, элге дагы кызмат кылайын деген ниет бар. Бүгүнкү күндө тажрыйба, күч, ден соолук баары жайында. Ошон үчүн колдон келсе дагы депутаттыкка барып, элдин талабын талашып, кызмат кылайын деген ниетте турам. Биз азыркы учурда бийлик, президентибиз баш болуп, бардыгыбыз тең жакшы жашоо шартка алып келе турган бир шартты түзүп беришибиз керек. Талыкпай иштешибиз керек. Мен ойлойм, келечекте менин балдарым жаркыраган, жетишкен, өнүккөн мамлекетибизде, Кыргызстаныбызда жашаш керек деп ойлойм.